Nöşür tögöt çaçlarımdan tamat su, janda kaldım kol çatırım unutkan. Düýne japan, günde gözün açalek negerde, buğulu kuşkan bulutlar, baram şaşıp jetpe artta sanalar, butlarımdı gölçüktörgö çömültüp, toktoy turçu kol çatırçan bir adam, emnegedir taanışımday göründüň. Meýli taanyş, meýli bolgun beýtaanyş, gelip durat birö menen sırdaşkym, jaz jyttangan jamgyr çertip göňüldi, ugasyňby okup berem ır jazsyň. Akyr kerest toýduň bolgonu, boron toýlop tyşda özünçö, alıp kalar eşjam bolbodu, öldü düýne seniň gözüňçö. Getdi janyň eçkim görbödü, alyp uçdu kalyň ökürük, köp çoguldu yüzüň görgönü, jan gymbatyn sezdi gökürük. Saga jakyn jana sen süýgön, jaşyp durdu gözдөр kaşyňda, uzun jolda uçup jete alбай jölöý algan. Jokmун başyňdy bir ısymdy alsys şыбырap, güttüň ele kimdir biröөнü, alys jolda una gybyrap, silinibay atdy jüregim, jölöý algan jokmун başyňdy. Özüň çydap büt görbögön işlerge, gündüň suwun şyltoo kılba altynım, güzjaň üzdü öz garanyn, bolalek gün ırayyn, buzganyna 6 gün. Aýtpa maga üşüdüm dep üşügö, jok nersege kabak çytpa dönörüp, taň tosolu gündüz atyp jarkıldap, jaýda gaýtkan biz demesbiz tübölük. Nazik janır tüýşügüne tura alбай, öçüm, suwum dagı dalay janamyn, karekterim talybada tunarba, jas düşlerden başdalyşy gana bul. Çykkandan soň jolo çıras joldogu, oňoý menen kaltyralbas dünögün, sen da meni taşday görbö koş karek, azap bolor jalgysyrap jüregim. Gözüň gülüp turat deşçü men dagı, gözde ottun öçpögönün süýemün, gülüp dike garagandy jaktyram dostu gaspy, gözlerine biröөнün. Jyly boýdan karataly eçen jol, karagan jan batsyn aru kumarga, jürek kagyp es bar çakta esem bol, karekterim talybada tunarba. Экинчи китебиңдин баш сөзүн дагы Сагын эжең жазган экен. Сагын эженин мындай сен чыгармачылыгыңа айткан ою бар экен да. Аида, сен бактылуусуң. Себеби сен жолдун башындасың. Буга чейин ойлоп көрбөптүрмүн да, эрте келдимби же кеч келдимби деп. Бирок жана биринчи китепти студент кезде чыгарганга аракет кылдым, баягы экинчи курстарда окуп жүргөндө эле ырлардын деңгээли кандай экенин билбейм, бирок китеп чыгарам деп, эл сыяктуу китеп чыгарам деп басмага тапшырып, бирок ошол мен бүтөөр жылы чыкты, 2 жылдан кийин чыкты басмадан. Анан билбейм эрте келдимби деп. Анан негизи мындай эрте аралашып калганга да кандайдыр бир таасир болот го, мүмкүн үй бүлөдөн таасир болду. Ошо атам да баарыбыз кичинекей кезибизде балдарын ушундай кылчу эле да, бир кагаз ручка берип коюп анан ыр жазгыла деп айтканда, анан баары эле ойлонуп, тиги бурчту карасаң бирөө отурат, ойлонуп, бул бурчту карасаң бирөө отурат, ойлонуп, анан ошо балдарынын жазганын көрсө бир блокнотко жазып жүрчү экен. Эми андан кийин анын экинчи ырлар жыйнагы чыгып, менин колумда турат Шүйдүрүм деген ат менен. Бул жыйнагында Аида өткөн жылга караганда бир топ өскөндүгү
belgili bolup turat da. Bul ıрлары ötkön kitepteki ıрларынан bir top bışkandыгы belgili bolup turat. Aydan atası men jakşı bilem. Abjapar Egenberdiyev деген азыр Караколдогу областтык гезиттин редактору болуп иштейт. Ал да өзү абдан мага жаккан жакшы акын. Ошол атасынын акындыгы кызына көп таасир берген экен. Ушул эми Айданын экинчи жыйнагы жөнүндө айтып келгенде мындай ылдар бар да. Шыргый болгон бутакка боюм катам, күзгүн ашөр төгүлөт өчү бардай деген ыры. Жеңеке келем десең кагала кел, Сабрина, анын ырчы жеңеси жөнүндө бир жакшы ыры бар. Шеништер өтөй албай өз ишин деген. Ырдын аягы болсо башкы иштерде кандай жолду болсом да мен сүйүүдөн таба албадым бактымды деген жакшы саптары бар. Төгүл албай жатышат булуттарда деген да бир жакшы ырлар. Сагыныч катып жиберген катыңды алдым, өзүң окшош муайым тамгаларың деген ушул абдан мына салыштыруу жактары абдан жакшы. Айда ушу улам мезгил өткөн сайын өзү өсүп баратканы белгилүү болуп турат. Таң али үрүл-бүрүл эрте турдум, күн дагы өз ордуна отура элек, башкача болуп турам бүгүн недир колуман, буюм түшүп отур эле, ким шашып келе жатат болду экен, каяктан, алыстанбы же жакындан, коноктур чыгынбаган көптөн бери, же балким почточудур катташыган, сагынычка толуп турат көкөрөгүң, келгиле ким болсо да тосуп алам, шаардын мыйзамы бар эшиги бек, сени менен иштери жок кошуналар, чарчатып бүттү мени окшош күндөр, жалгыздык жолдош кылып көптөн мени, сөздөр көп айтылбаган жан адамга, сырлар көп ачыла элек көптөн бери, келгиле ким болсо да тосуп алам. Сен мени уурдап кетчи айлуу түндө, жолуңа шоола болуп жагылайын, апакең сандыгына катып жүргөн жоолугун үлбүрөтүп салынайын. Сен мени уурдап кетчи кусалыктан, жылытып кучагыңа катча көрө эң алыс, уурдап кетчи алыс жака алыска, жол жүргөндү жакшы көрөм. Сен мени түбөлүккө уурдап кетчи, жараймын түйшүгүңдү тең бөлүшкө, бүтпөгөн ырың болуп төгүлөйүн дүйнөмдө, сырларым бар эң көмүскө. Сен мени уурдап кетчи суранычым, дүйнө түн көрбөй калсам күн алыста, сен барда түнүм күн да жалганым чың, башкалар сени мендей сүйө алышпайт. Сен мени уурдап кетчи. Аккан арыктан суу агат дегендей, атасы да ыр жазып такшалып калган белгилүү акым ошо ата жолун жолдоп, ата жолго көргөн ок жонот, эне көргөн таң бычаттап сыңары ошо поэзиянын бир татаал жолун өзүнө тандап алып, бир жакшы ырдарды жаратып, бир жалпыбыздын көзүбүзгө көрүнүп калды. Анын 2 жыйнагы чыкты. Бирин Сорос фондусу чыгарып бериптир. Эмгек книжкасында болгон кичинекей китеп болгону менен баягы ички
мүмкүнчүлүгү ички мазмуну терең, бир топ сөз кыла турган азыркы жаштар, айрыкча кыздар поэзиясында өз жүзү бар, өз боёгу менен келген таланттуу кыздардын бири. Мейли ал баягы доголук жигитке ыр окуп береби, мейли ал баягы жеңеси менен как куруп аткан үйүн сагынабы, мейли ал өзүнүн жатаканасы жөнүндө жазабы, эмне жөнүндө жазбасын, эген бирдейге гана тиешелүү назиктик, бир кайталангыс музыка, ритм, өзүнө тиешелүү бир бөтөнчөлүгү бар акында. Мен анын жыйнактарын окуп чыкканмын, ал жөнүндө өзүм мындай бир сыргаткан, жакшынакай, бир уюган бир жакшы акын келди кыргыз поэзиясына деп ойлоп жүрөм. Башты таштай салмактанткан оорудан күзгү чөптөй оңуп турат иреңим, сүйлөгүм да келбей турат эч кимге, сенин дагы келбешиңди тиледим. Халат менен миң жеринен бырышкан чечип таштап, чөгүңкү суз көңүлдү башка саатта сулуу жана жайдары түс бөлменен келип турат көрүнгүм. Балкондордун ачып жаап эшигин, жол кароодон көз чарчаган кезгелер, үйдө жок деп койчу мени жеңеке, бирөө бүгүн кечте мага келсегер.